Дал ушундай сонунчу айма деген чыгарма биздин көрсөтүүбүздө жаңырып өттү. Деги эле биздин мырзаларыбызга өзгөчө баса белгилеп айта кетсек болот. Ар дайым ушинтип жубайларыңызды эркелетүүнү, ушундай эле жакшы сөз арноону унутпаңыз. Анткени бул сиздин үй бүлөңүздүн бекемдигине дагы бир кадам деп айтсак жаңылбасак керек. Урматтуу көрүүчү, бизде азыр өзгөчө көрсөтүүбүз шанга бөлөнөт десек да болот. Андыктан бизге жакыныраак келиңиздер. Анткени дал ушул жубайма деген чыгарманы жаңырта ырдаган агабыз Кыргызымдын сыймыкты уулу, маданияттын мыкты кызматкери Байыш Момонов биздин студияда. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы. Алгачкы эле ушул биздин элибиз менен көрүүчүлөр менен саламдашып алсаңыз болот. Албетте, кутман таңыңыздар менен, эртең мененки таңкы эфирде сиздер менен ушу конок аркылуу келип баарлашып отурганыма өтө кубанычтамын. Кудайым буйрса, сиз менен чогуу болгон маегибиз дагы абдан кызыктуу болот деген ойдомун. Албетте. Негизи эле Бишкектен келип жатасыз атайын. Эң алгач сиздин бүгүнкү күндө эмне менен алек болуп жатасыз? Ушул боюнча сурайлы. Анткени көпчүлүк учурда көрбөй калдык. Чыгармачылык жаак кандай болуп жатат? Албетте, бул чыгармачылыктын тарыхын айтсак, бул абдан эле көп эле сөз болушу мүмкүн, бирок ошондой болсо да четинен айта кетейин. Чыгармачылыгыма быйыл Кудай буйрса чуу дегенде эле 27 жыл болуп калыптыр. Менин чыгармачылыгымда ушундай чөйрөдө жүргөнүмө. Шоу чөйрөсүндө деп айтамбы. Анан эми бул чыгармачылыкта көбүнчө өзүңүздөр билесиздер да, баягы жаңы ыр жаратуу деген нерсе сөзсүз болуш керек. Жаңы клип, жаңы ыр дегенде эми биздин бул жумушубуз болгон соң, биздин көрөрмандан, сүйөрмандан талап кылган нерсе бул жаңы ыр экен. Жаңы жашынакай клиптер дегендей да. Анан көбүнчө мен басымым өзүм ырчы болсом дагы экинчи билимим бул журналистиканы окуп бүткөм. Ошону окуп бүтүп сиздерге окшоп таңкы эфирлерди алып барып жүрөм. Анан негедир мен ушул басымым ушул алып баруучулукка көбүрөөк басым жасалып калганга байланыштуу чыгармачылыгымда да кичине бир аксап калды деп айтсам болот да. Анткени ага дагы бир өзүнчө убакыт бөлүш керек да. Бирок ошондой болсо да экөөнү тең бирдей алып кеткенге аракет кылып жатам. 27 жыл болуп калыптыр. Демек, баягы дагы да болсо отчеттук концерттерди уюштура турган кездер келип калыптыр дегендей. Кандай чыгармаларга көбүрөөк басым жасап калдыңыз? Анткени жаңы чыгып жатканда башкача нукта болуп, жыл өткөн сайын өзгөрө берет эмеспи? Ооба, эми ар бир нерсе заман талабы менен болот экен да. Мен да ошол замандын талабы менен ушул ырларды чыгарганга аракет кыламын. Мисалы, бир эле өзүмдүн стилимде туруп албайм. Ушул күйөрмандарга же ушул биздин жалпы элге деп айтсак болобу, кандай жанрда ырлар керек болсо, ошол ырларды издегенге аракет кыламын да. Бирок ушул учурга чейин мен негизи өзү эстрада вокал бөлүмүн бүткөнмүн консерваторияда. Көбүнчө меники эстрада жаатында эле кетет. Эми фольклорго анча-мынча мындай аралашып коюшум мүмкүн. Негизи, мисалы үчүн, биз дагы Жаныш Байыш деп ошол аттуу укканда жакшы бир чыгармаларды күтүп, сиздердин ырыңыздар менен чоңойгонбуз десек болот. Негизи эле ошол Жаныш Байыш деп кайрадан дагы бир өзүңүздөрчө топ түзүппү, жакшы бир чыгарма жаратуу оюңуздарда барбы же экөөңүздөр эки жаатта кетесиздерби? Эми абдан туура суроо болду, кызыктуу суроо. Биздин күйөрмандарыбыз башында биз ушул элге чыкканда Жаныш Байыш тобу деп чыкканбыз. Жаныш Байыш тобу, Жаныш Байыш Момуновдор десе элдин баары ойлочу экен. Булар эгиз балдар депчи. Ооба. Анан ушул суроо ушул убакытка чейин жаралып келе берет да. Мен көргөн сайын сенин түгөйүң эгизиң жүрөбү? Кандай жүрөт? Анан айтам, мен ал эгиз эмес, менен 2 жаш күчүү депчи. Ошондон аты ушу баягы эгиздердин атына окшош болгон үчүн көбүнчө алмаштырып жүрүшөт окшойт. Мен улуусу, Жаныштан 2 жаш улуу, Жаныш ийнем, мен 2 жаш күчүү. Көбүнчө тамашалашып коебуз, баягы Жаныш мага караганда шустрыраак, анан чоңураак көлөмдүү көрүнөт да. Байкең болобу деп сурайт да Жанышты. Жок, инем десем, байкең окшош чоңу көлөмдүү го дейт да. Десе Жаныш тамашалап коет. Байыш улуусу, мен сулуусу депчи. Негизи азыр мен да таң калып жатам. Анткени мен да ушул күнгө чейин сиздер билбей жүргөнсүз деп эгиздей эле чогуу ушинтип. Бирок экөөбүз эгиздей эле чоңоюп калдык деп айтсам болот. Анткени экөөбүз бир мектепте чогуу, бир мектепте окуганбыз. Ал менен 2 жаш күчүү класста болсо, мен 2 жаш улуу. Дайыма каяк барсак да чогуу ээрчип жүрүш элек да. Анан кийин дагы ушул Жаныш Байыш тобуну чогуу эле түптөп, чогуу иштеп калганга байланыштуу көбүнчө ушул элдин оозунда баягы элек жок дегенде элдер эгиз дей берсе, ооба аягында биз суроо баягындай жооп бергенге дагы зээрип калчу, ооба биз эгизбиз деп койчук да. Ал эми ошол Жаныш Байыш тобунан дагы бир жакшы чыгармаларды, жаңы чыгармаларды күтсөк болобу? Жаныш Байыш тобунун эми планда кандай деп айтсам, эгерде чоң бир масштабтуу түрдө концерттер уюштурулуп калса, эгерде дуэттин аткаруусунда десе, анда биз албетте дуэттин аткаруусунда анча-мынча чоң концерттерди ырдап жүрөбүз. Бирок көбүнчө Жаныш өзү кичинекей кезинен эле музыкага кызыгып,
өзү аранжировщик композитор болгонго байланыштуу көбүнчө ушул өзүнүн студиясы менен алек да, аранжировка жазат, ыр жазат. Анан ырга андай деле кызыга бербейт. Экөөбүз топту ачканда деле ал көп ырдачу эмес. Мажбурлап эле ачып койгон окшойсуң. Мажбурлап эле элдер жанышпайбыз деп күтүп аткандан кийин жанышпайбыз чыгыш керек, дуэт ырдаш керек деп эле чын керегинде күчкө салып ырдата берчүк да. Бирок нар жагында өзүнүн андай ырга деле кызыгы жок. Азыркы учурда Жанышта мына маданият министрлигинде өзүнүн эмгегин аркалап келатат. Өзүнүн бир ордун таап алды десем болот. Анан Жанышбаев тобун биз кайрадан айтып атпайбызбы? Төптөп кайрадан чыксаңыздар болобу депчи. Чыкса болот, бирок андай деп айтайын десем, Жаныш дагы үй бүлөлүү, мен да үй бүлөлүү. Ага жол да бербейт экен, шарт да жок ага. Эгерде мен бир жака өзүмдүн ушундай концерт менен бара турган болсом, анда сөзсүз түрдө мен Жанышты алып алышым керек. Жаныштын убактысы жок. Жумуш, өзүнүн жумуштары менен алек да. Ошондуктан мен 90 жок канчанчы жылдан баштап, 2005-тен баштап өзүнчө жеке атым менен чыгып кеткем деп айтсам болот да. Болду, мындан бул жагына бир гана сиз. Кээде эле баягы чоң мындай концерттер болуп калса, дуэттин аткаруусундагы талап кылынып калса, анда дуэт аткарып коюшубуз мүмкүн. Эми чыгармаларыңызга бир аз токтоло кетсек, негизи эле эң алгачкы сиздин жүрөгүңүзгө жакын болгон чыгармаңыз кайсы болду эле? Ушул мен ырларымды баарын эч бөлгүм келбейт да. Ырларым баары мен үчүн ушунчалык бир ыйык деп айтсам болот. Анткени ар бир ырдын өзүнүн бир аткаруу чеберчилиги менен ар бир ырдын өзүндө бир тарыхтары болот демек дегендей. Мисалы кандай гана ыр болбосун, кандай жанрда болбосун, ушул ырды нугуна жеткире аткарыш бул ар бир аткаруучудан болуш керек деп ойлойм. Ошондуктан ырлардын баарын эле жакшы көрөмүн. Арасынан эми мен бул ырым мындай, тиги ырым мындай деп айтыштан да кичине алысыраакмын. Бирок ошондой болсо дагы баары бир эки ыр жагат да өзүңө. Негизи баягы ырчылар айтып коет экен го, бул ырым мени бакты деп, бул ырым менин багымды ачты деп. Биздин визиткалык карточкабыз бул анын Мерседеси бар деген ыр болгон. Ошол ыр менен Жанышбаев тобу аты чыккан. Андан кийин Жаныш экөөбүз бөлүнүп кеткенден кийин мен өзүнчө жеке ырым жүрөгүмдө орун бирөө деген ыр менен чыктым. Андан кийин Бекбурбиев агабыздын Ак жолукчан, Лола мына ошондой ырларын ырдап, көбүнчө ушул Бек агабыздын ырларына басым жасап калдым деп айтсам болот. Сиз мисалы Бек агабыздын ырларынан деп атасыз, бирок сиздин дагы ырларыңызды жаштар баягы жаңыртып жүргөнү бар, сизден дагы сурагандар бар деген. Ошол сурагандарга мындай жөн эле бересизби же кандайдыр бир талаптарыңыз барбы? Албетте, эгерде ал аткаруучу чыныгы талант болсо, ошону жеткире аткара алса, ал ырды сөзсүз түрдө берем. Анан өзү да кеңеш сурашат, бизден жаңы ырчыларыбыз ырдап жүргөн ырчылар деле ушул ырыңыз мага жагып калды, мага бербейсизби дегенде мен автор катары биринчиден анын өзүнүн талантын байкап көрөмүн. Ырды бузуп албаш үчүн да, анан ырдап көр. Билбесем ачык эле айтам, ырдап көрчү же болбосо ауди бир запись кылып жөнөтчү, үнүңдү угайын. Анан эгерде жакшы үн болсо, жакшы ырдаса, ага мен эч кандай жок дебейм да, берем. Анан айтам, эч кандай муну өзгөртпөгүн, анткени мунун ону да кандай чыкса, негизи ошондой кетиш керек. Өзгөртүшүң мүмкүн, эгерде сен жаңы жанрда, жаңы форматтарда турган болсоң деп айтышым мүмкүн да. Современный тил менен айтканда, мына заманбап. Негизи баягы ырчылар үчүн өзүнүн ыры баягы баласындай болуп калат дейт го, аны бапестеп чоңойтуп дегендей. Мына ушул сыңары эле сиз баягы ырыңызды сонун кылып жаңыртып элге таанылып калгандан кийин мына жаштар сураганда берем деп атпайсызбы? Ошондо баягы ушул ырым кетип калды деген кызганычпы? Болбойбу? Жок, андай кызганыч болбойт. Эгерде менин ырымды ырдап атса башка бирлер, ал мен үчүн аябай чоң бир сыймык, анан ушундай бир жакшы нерсе болуп сезилет да. Анткени сенин эски ырыңды жаңы чыгып аткан ырчылар жаңы заманбап стилде ырдап жеткире аткарса, анда мен үчүн чоң эле кубаныч, сыймык да. Албетте сурап атышат. Азыр көбүнчө мен байкашым боюнча мен көп соцсеттерден көрүп калдым. Менин эски ушу жүрөгүмдө орун бирөө деген ырдап жүргөн ырымды кыздар да ырдап атыптыр, бир балдар да ырдап атыптыр. Ар ким бир 5-6 ырчыныкын тааныбасам да уктум. Анын арасында албетте бир 2-3-өөнүкү жакты мага ырдаганы. Баягы ырдаган өзүнүн чеберчилиги дегендей. Арасында анча-мынча мындай нотага түшпөгөндөр деле бар экен, бирок ошондой болсо дагы өзүңдүн ырыңды башка бирөөдөн уксаң эски ырыңды, сен үчүн аябай жакшы эле бир сезим болот экен да. Жагымдуу болот экен. Баягы нотага түшө албаса дагы, бирок ошол адам баягы сиздин ырыңызды, сиздин чыгармаңызды сыйлап балким, сиздей болгусу келип ырдап жүргөндөр. Ооба, өздөрү да чалышат, сурашат, байке ушул ырды ырдай берсек болобу дейт. Анан эмнеге жок дейм, эгерде каалап атса, ырдагысы келип атса ырдай бер дейм. Бирок айтам, бир шарт түзөм.
эч кандай сенден мага бир тиен акчанын кереги жок. Эң негизгиси ошол ырды мындай жеткире аткарганга аракет кылыңыз дейм да. Сөздөрүн бузбагыла, огонун өзгөртпөгүлө. Ошол талапка жооп бере тургандай кылып аткарсаңыз, элге да жагат биринчиден авторго жагыш керек, анан элге жагат дегендей да. Негизи эле мына ошол жаш ырчылар боюнча кеп кылып калдык. Сиздин жаш ырчыларга болгон көз карашыңыз кандай? Алардын баягы аракеттерин кандай баалайсыз? Азыркы жаш ырчылар өтө, мындай айтканда, аябай орусча айтканда өтө удачный чыгыш деп айтсам болот да. Анткени булардын учурунда ушул замандын талабына ылайык көптөгөн техникалык материал, жабдуулар келди. Биз ырдап жүргөн учурда биз баштаганда эч кандай мындай шарттар жок болчу да. Биз көбүнчө концерттерибизди дагы тилүүлөй берчик. Атайын ушул музыканттарыбызды дагы өздөрүн жалдап, барабанщикти өзүнчө, гитаристти өзүнчө, концерттерибиздеги гастролдоп жүргөндө ушул живой музыка менен эле койчу элек да. Анда фонограмма деген нерсе азыраак болчу, жокко эсе деп айтсам болот да. Азыркы ырчыларга Кудайга шүгүр деп айтса болот. Анткени бүт шарттар түзүлгөн. Мисалы арасында мыкты ырдаган таланттар да бар, жеткире ырдаган таланттар да бар. Аларга менин көз карашым түз, жакшы. Демек, элдин талабы да ошо болуп атса, алар дагы аны туура жеткирип, аткарып дегендей элге жакшыларын жаратып жүрө бериш керек деп ойлойм. Аларга мен колумдан келсе тескерисинче кайра жардам да беришим мүмкүн. Негизи баягы ак менен кара чогуу жүрөт деп айтып коет эмеспи? Мисалы үчүн ошол эле социалдык баракчаларды карай турган болсок дагы, бүгүнкү күндөгү ырчыларга мына ушундай дагы сын бар. Биздин ырчыларыбыз баягы той ырчы болуп кетти. Жалаң гана чыгармалары чындыгында тойго ылайыктап чыгарып жатышат. Мисалы үчүн ошол эле сиздин ырларыңызга токтолсок, анын Мерседеси бар, ушул күнгө чейин өзүнүн модасын жогото элек. Ошол эле жүрөгүмдө орун берүү деген чыгармаңызды дагы баары угуп жүрөт, уккулуктуу депчи. Ошол эле учурда мисалы жаңыдан чыгып келе жаткан ырчылар дейбизби, деги эле жаштарыбыз да баягы ырын чыгарып, бирок эч ким жатка билбегени дагы бар. Ошол тойлорго эле ырдалып калганчы. Сизге мунун көз карашыңыз кандай? Мисалы биз ырчыларыбызды баягы бийиктен, сахнадан көргүбүз келип жүргөн, бирок көп нерсе тойлордон болуп калат. Азыр эми мындай болуп калды да, биз сиз айткандай биздин элге чыгып калган эле белгилүү ырчыларыбыз деле тойдо жүрөт, ачык эле айтыш керек. Баарыбыз эле тойдо жүрөбүз. Мисалы мен деле өзүм тойдо жүрөм, тамада болуп, көбүнчө эл башкарып, баягы той башкарып дегендей да. Анан сиз айткандай суроону көпчүлүк элдерден угуп калчу элек, биз ырчыларды концерт койсо азыр барбайбыз, биз тойдон эле көрүп алабыз депчи. Эми андай дейин десең, концерт коюш үчүн дагы ага дагы өтө чоң каражат керек да. Ага спонсор керек, демөөрчү керек дегендей. Бирок ошонун талабына ылайыктуу сахнаң дагы аябай жакшы болуш керек деп ойлойм. Азыр эми концерт коем десең, элдин келүүсү абдан кыйын, келбейт деп айтсаң да болот. Анткени ошол ырчыларды сиз айтып аткандай эле той топурдан эле көрүп алып атышат. Көпчүлүк жерде. Анткени ал жерде гонорарды накталай төлөп атпайбы? Ошонун негизинде биздин ырчыларыбызга дагы кичине жеңилирээк болуп калды айтсам болот да. Бирок той ырчы болуп кетпеш керек. Бунун эң коркунучу ошол да. Элдин адамы болгондон кийин, ырчы болгондон кийин эл сени суусап, сени күтүп, сагынып, ушул келсе, ушунун концерт койсо барат элем дегендей деңгээлде жүрүш керек деп ойлойм да. Бирок андай дейин десек, азыр көбүнчө эле биздин ушул элдерибиз бар эле ырчыларыбыздын тойго чакырып эле тойдон ырдатып, эми каражаттарын деле берип атышат, рахмат. Бул эми мындай элдин талабы ушундайбы, же азыр көбүнчө бизде көптөгөн заманбап ресторандарда түшүп, биздин концертибиз азыр көбүнчө той болуп калды да. Биздин көрүүчүлөрүбүз көбүнчө бизди тойдон эле көрүп алып атышат. Концерт коюш үчүн ага дагы аябай жакшы чоң программа болуш керек, ага дагы багытты башкачараак өзгөртүш керек деп ойлойм. Эми биз дагы багытыбызды бир аз башка нукка буралы. Негизи жогоруда айтып калдыңыз, тамадалык кылып дагы жатамын деп. Ошондой эле сизди экрандан да көрүп жатабыз, биз сыяктуу ушинтип алып баруучулук жаатында жүрөсүз. Ырчылыгыңыз бар дегендей, мындан башка дагы кандай өнөрүңүз бар? Башка өнөрдү аркалап деле аракет кылып көрдүм. Негизи чыгармачылык адамда, мисалы биз бизнес кылабыз деп бир аракет кылат экенбиз. Ырдан башка бир бизнес деле кылып көрүшүбүз керек. Мисалы пандемия учурда элдер эмне болду, аябай кыйналыштыбы? Пандемия болгондо айрыкча ырчыларыбыз кыйналды, жарчыларыбыз кыйналды, туурабы? Анткени биздин колубуздан башка жумуш келбейт экен дегендей да. Элдин талабында, элдин кызматына дегенде эми башка жумушту деле мындай кичине бизнести аркалап аракет кылып көрдүм, ачыгын айтканда. Карасам деги эле меники окшошпойт да. Окшошпойт же саны чыкпайт, эсеби чыкпайт да, мындай айтканда. Тескерисинче банкрот болот кезиң да, мындай айтканда. Анткени биз чыгармачылык адамдар өтө эле мындай
ишенчек болот экенбиз, бат алданып калат экенбиз дегендей да. Ошондо алданып эле. Алданып, мындай чоң бизнесмен болуш үчүн сен бүт жагынан универсал болушуң керек экен. Бүт жакка даяр болушуң керек экен. Анан ойлоп калдым, жок, кичинекей кезиңен баштап сен ушул жолду тандагандан кийин, демек биздин жумушубуз чармачылык экен. Биз элге гана кызмат кылышыбыз керек экен. Башка жумушты билбейм, аны эч өзүмдү элестете алган жокмун да, мындай айткандачы. Бирок бизнес кылып көрдүңүз. Бизнес кылып көрдүм, бирок окшошподу. Ал эми ошол ырчылык, алып баруучулук, тамадалык кайсынысы сизге жүрөгүңүзгө жакыныраак? Бүгүнкү күндө чындыгында эле алып баруучулукка көбүрөөк басым жасап жатат окшойсуз. Алып баруучулукка басым жасап жүрдүм. Мындай айтканда, бир 15 жылдан бери мен таңкы эфирде ушундай алып баруучулук жактан өзүмдү ушундай аздектеп жүргөн экенмин. Анан карасам, негедир менин жүрөгүм баары бир ыр деп согот экен да. Ырга көбүрөөк басым жасалып, анан кийин ойлоп калам, мен неге туруп эле өзүм ырчы болуп келсем, эмне мен алып баруучу болуп калдым деп өзүм суроо берем да. Анан бирок азыр акыркы жылдары ушул биздин көптөгөн ошол телевиденияларга чакыруулар дагы эле болуп атат. Эртең мененки эфирлерде алып барып берсеңиз, контракт түзүп иштешпейлиби деп чакырып атышат, бирок мен андан өзүм баш тартып атам да. Анткени көп жыл кызмат кылыптырмын, анан дагы эле кыла бермекмин эгерде колуман дагы эле келсе. Бирок карасам, эл менден көбүнчө талап кылганы бул жаңы ырлар экен да. Ооба. Жаңы ырларды ырдап чыкпай калдыңыз, эмне көрүнбөй калдыңыз телевизордон деген суроолорду көп беришет. Эмне ырдабай калдыңыз? Неге клиптериңиз жок? Эмне болду депчи? Эмне клиптериңиз жок? Анан ошонун негизинде кайра ойлонуп, азыр көбүнчө менин чыгармачылыгымда азыр ушул ыр болуп атат. Анан ушул элдин жакшылык тойлорунда жар-жарчы. Чындыгында эле мындай маектерге, интервьюларга барбай калдыңыз да, көрбөй калдык. Мунун себеби эмнеде, же болбосо ушунчалык баягы ырга башотуңуз менен кирип кеттиңизби? Барбай калганын бирден бир себеби, айтып атпаймынбы, мен өзүм ушул сиздерге окшоп эле таңкы эфирлерге саат таңамал 5-те туруп, саат 6-да. Сиз көнүп калдыңыз да эртең менен туруп. Көнүп калат эмесмин, 5-те турасында антымын чыккыча 6 болот, анан саат 7-де түз эфир башталат. Анын үстүндө өзүңүз билесиз, мына азыркы өзүңүз алып бараткандай эле бул түз эфирге келдим азыр, таңкы эфир. Ошондой сыяктуу күндө тура берип делечи адам кичине мындай чарчап деле калат экен да. Мындай айтканда кичине эс алыш керек экен. Анан күндө эле бир эле нерсе кайталана берсе, бул адамга кичине кыйыныраак болуп калат экен да. Азыр эми мындай таптакыр деп айта албайм, эми убактылуу токтотуп турам деп айтсам болот. Жакшы чыгармалар жакшы чыгармалар үстүндө иштөө, жаңы изденүү дегендей да. Анын катарында эле мисалы үчүн ошол эле сизге шакирт түшкүсү келгендер бар. Сиздин ырдаган жөндөмүңүзгө карап сиздей болгусу келгендер дагы жок эмес да. Ушундай сизге кайрылган жаштар барбы? Мага үйрөтүңүзчү жаныңызда. Азыр баягы интернеттен карап туруп эле жакшы бир ырыңды аткарып туруп, анан мен сизге шакирт түшөйүн деп келип даярнабы. Ушинтип келген жаштарыбыз дагы бар да, мисалы үйрөтүңүз деп. Сизде кандай? Менде андай суроолор көп эле жаралат, кайрылышат. Байке, эми сизди биз көп жылдан бери сахнадан көрүп жүргөнбүз. Азыр деле ушундай чыгармачылык жаатта канча жылдан бери шоу бизнесте жүрөсүз. Мага продюсер болбойсузбу, мени чыгарбайсызбы, мага бир жардам бербейсизби деп кайрылгандар абдан көп. Албетте анын арасында эми баарын эле макул боло бербейсиң да. Биринчи адамда талант болуш керек өзүндө. Талантын байкап туруп, эгерде ошол чыга турган талант болсо, сөзсүз түрдө мен колуман келген жардамымды, аракетимди берип эле келатам. Шакирттерим деле бар. Кудайга шүгүр. Шакирттерим азыр эми аябай көп деп айтпайм, бир 3-4 шакирт бар да, элге чыгып калган, иштеп атышат, баягы тележаатында иштеп аткандар да бар, ыр жактан ырдап жүргөндөр да бар дегендей. Ошондой болсо деле, бирок алар менен биротоло аларга продюсер болуп иштеш дагы абдан кыйын экен да. Анткени өзүңдүн убактың болбой атса, ал балага да убактыңды бөлө албайсың да. Мындай айтканда мен өзүмдүн кеп кеңешимди айтып турушум мүмкүн. Момундай жаатта ыр жаз, же болбосо момундай кыл. Бул студияга бар, тиги телевиденияга бар, бул радиого бар. Ошолорго барып, ушуларыңды тапшыр, көрсөт, бер. Анан эгерде аларга жактырып алса, анда сен ошо менен акырын сенин чыгармачылыгыңдагы алдыга жылат деген кеңештеримди айтам да. Телефон аркылуу же жолугушуп дегендей. Эми көбүрөөк айтат да, сиз айткандай, жок андай болбойт, биротоло мага продюсер болсоңуз жакшы болот эле депчи. Эми ага продюсер болуш үчүн аны менен жүрүш керек. Убакыт ага бериш керек. Биякта үй бүлө деген бар, башка тиричилик деген нерсе бар. Анын баары калып калат. Ошондуктан жөн эле мындай кеңештеримди айтып келатам. Анан жаман эмес, угушат, чыгышат, ырдашат. Ошентип жүрүшөт. Көбүнчө
дуэт ырдайлыбы деген сунуштарды көп угуп атам акыркы учурларда жакшы ырчылардан. Сиз менен бир дуэт ырдап чыксам жакшы болот эле. Максаты эмнеге дуэт деп сурайсың да. Эмнеге дуэт деп атасың десем, жок эми силер баягы чыгып калган ырчысыңар да. Мен канча ыр жазсам деле чыга албай атам. Балким сиз менен бир дуэт ырдап койсом батыраак жылдыз болуп кетемби дегендей да. Бизге окшоп кыйнал деп. Айтыш керек, конечно. Ар бир нерсени мындай кыйынчылык менен баштаса, анын ийгилиги сөзсүз түрдө болот да. Кандай гана нерсе болбосун, оңой жумушка көнбөш керек. Кыйынчылык менен баштаган адамдын иши дагы абдан жакшы болот. Кийинкиси, ошондуктан мен айтат элем, азыркы жаңы чыгып аткан ырчыларга изденгиле, иштегиле, талыкпагыла. Артка жол жок дегендей. Сонун кеңеш болду окшойт. Ал эми өзүңүздүн устатыңыз боюнча кеп турсак, сизде дагы устаттар болушу керек. Албетте, мен устатым дайым эле айтып жүрөм, телевиденияларда сурашат көбүнчө устатыңыз ким деп. Устатым сыймыктоо менен эле айта алам. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын эл артисти Динара Акулова, Абдумалик Шерматов учурда ушундай кош жылдыз болуп Динара тобу болуп жүргөндө эң биринчи мен 7 класстан баштап ошолордун тобунан баштаганмын. Анда мен 7 класс, Жаныш 5 класс. Мындай айтканда биз окуучулук кезден баштап эле шоу чүрөсүнө аралашканбыз да. Ошодон бери Кудайга шүгүр жаман эмес, дагы эле ушул элге колубуздан келишинче кызмат кылып жүрөбүз деп айтсам болот. Устатыңыз менен биргеликте мындай дуэт чыгаруу, ушундай нерселер барбы? Болгон, дуэттерибиз бар. Алдыда дагы. Алдыда эми Кудайым бурсем аны убакыт көрсөтөт. Бирок дуэт десем устатым эч качан мындай каршылык көрсөтпөйт. Ооба, тескерисинче кайра өзүң бир жакшы ырдан тап. Көзгө жарашыктуу болсо дуэт аткарабыз деп. Анткени устат менен буга чейин эле бир 2-3 дуэттерим бар, ырдап жүргөнбүз. Атайын баягы проекттер болуп калат го. Бишкекте өзүңүз билесиз да, жаңы жылдык баягындай теле тартуулар болот. Ошондо дуэттерибизди ырдап чыккан убактыбыз да болгон. Бирок азыркы учурда ар ким өзүнүн жумушу менен алек. Динара эжекем деле өзүнүн чыгармачылыгы менен, неберелери менен дегендей. Ошентип азыр убакыт эле жок да. Той топур дегендей. Биздики азыр мындай да, кечинде иштейсиң, күндүзү үйкүдөй болуп уктайсың. Саат 12-1де турасың. Эми ар ким аны ар кандай ойлошу мүмкүн. Эмне үчүн булар түшкө чейин уктай беришет депчи. Эртең менен турбайбы, эртең менен ырыскыдан калып атат деп. Мен өзүм деле ошо суроону өзүмө деле көп беришилем, анан эфирге чакырган конокторума да көп беришилем да. Анан кийин азыр эфирге чыкпай калып, өзүнчө эс алып калгандан кийин мен да аны сезе байкап баштадым да. Уйкучу болуп кеткесин. Уктап, эртең менен эфирлерге чакырсаң да келишпейт эле да. Ой, мен тойдо жүрөм, мен бара албайм, уктап калам го депчи. Ошондуктан эми көбүнчө биздин жумушубуз кечинде болгонго байланыштуу, эртең мененкиге кичине кыйыныраак болуп калат. Негизи эмне ошол теледе алып баруучу болуп жатканыңызда эми түз эфирде таңкы 5те барасыз дегендей, түнү тойго барып, тойдон деле кеч чыгасыздар, айрым тойлор бирден өткөндө өтөт дегендей, үйгө келгенче 2-3 болуп кетет. Ошондо Байыш Момунов канча сааттан уктап жүргөн? Байыш Момуновдун уктай турган режими деле жок. Өзү каалаган учурда уктайт. Өзүңүз айткандай, мен тойдон саат 12-де бүтсө, антимитип үйгө келгичекте 1 болот. Жайгашып антимитип баягы үйдөн келген, тойдон келгесиң өзүң. Тойдон келип эле өзүң үйүңөн чай ичесиң да, чай койчу деп десек таң калат да. Жаңы эле тойдон келип едиң, эмне үчүн чай коём эми? Урсаң ток эмеспи деп, анан тойго барганда сен көбүнчө жоопкерчиликтин баары сенин мойнуңда да. Ошол той жакшы өтсө экен, ошол келген эл да ыраазы болуп кетсе экен, той ээси ыраазы болсо экен деп, ошо болушунча аракет кылып, жакшы өткөрүп бергенге аракет кыласың. Анан тамакты жайнап деле коет дасторкон столгочу. Эч тамак өтпөйт мага, негедир. Өтпөйт тамак. Той бүткөнчө, той бүткөндөн кийин деле жеп ал десе деле жебейм да. Остип коем. Анан үйгө келгенден кийин анан баягы жумушум бүттү дегенде, ооба, казанды ачып карайсың, эмне тамак кылды экен депчи. Анда азыр биз сиздин жакшы бир чыгармаңызга кезек берели, анан кийин дал ошол чыгарма боюнча чогуу талкуулайбыз. Урматтуу көрүүчү, бизден алыстабаңыздар. Эсиңиздерге сала кетсек, сиздер күткөн, сиздер сүйгөн Байыш Момунов биздин студияда конокто. Анда келиңиздер, азыркы учурда дал ушул Байыш Момунов агабызга таандык сонун бир клипке кезек беребиз, андан ары көрсөтүүбүздү улантабыз.
Мына ушундай сонун чыгарма жаңырып өттү. Урматтуу көрүүчү, бизден алыстабаңыздар. Анткени сиз сүйгөн, сиз сагынган Байыш Момунов бизде студиябызда конокто десек болот. Мен ушул суроону берип тургум келди азыр. Лола деген ким деп койсом. Лоланы Бекбайкеден сураш керек. Кана Лола да. Мен Лола ушул үйдө ырды тандадыңыз, мисалычы? Сөзсүз баягы бир чыгарманы тандарда же ырдарда мындай өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жакын болуп же бир нерсеси жаккандан улам ырдап каласыздар да. Лоланы тандоодуңуздун кандай себеби? Мен көбүнчө ушул ырчылардын ырларын барактап отуруп жаккан ырчымды. Ошол ырлардын эски ырларына басым жасаганга аракет кылам да. Лола деген ырды тандагандын бир себеби аккордеон менен ырдалган экен бул биринчиден. Аккордеон менен. Анан ошону мен ушул эстрада жаатында бир ырдап көрөйүнчү деп аракет кылып, анан эстрада жаатка салып ырдагам. Албетте авторду өзүнөн сурап дегендей, бул Лоланы деле өзүңөр билесиздер, бул легендарлуу Бекборбиев агабыздын ыры. Анан өзүнөн уруксат сурап, Бекбайке ушул ырдырда берсем болобу? Ал уруксаты менен анан гана ырдалган да. Ошондо деле бир автордун ырын ырдап атканда бул жерде да өтө чоң жоопкерчилик бар да. Студияга келип ырдап атканда да мындай абайлайсың да, ушул кайрыктарын өзгөртүп койбойн, абайлайын деп, анткени башкачараак эле өзгөртүп койсоң автор сага акысы бар айтканга. Сен менин кайрыгымды, менин обонумду бузуп коюп турсуң депчи. Жада калса колунан келсе ал айтышы да мүмкүн, анын укугу бар. Бул ырды сен $1000 сарптап клип тартасыңбы, ошол учурда алдырып койгонго да анын укугу бар да. Анткени бул ырды сен бузуп атпайсыңбы? Ошондуктан мен ар бир автордун ырын ырдап атканда кылдатык менен мамиле кылам да. Анан бул Лоланы ырдап калган себеби мага ушул жагып калып өзүмө. Анан ырдап аранжировканы бергем Жанышка. Жаныш эми өзү аранжировщик эмеспи. Ушул ырды жазып берчи Жаныш десем, ал айтып калды, Байыш бул ырды дагы бир 2-3 ырчы ырдайм деп мага келди эле. Же алар башкактан жазып алды экен, башта сурап көрбөйлүбү деп аларга да чалып сурап көргөн. Сураганда алар ооба биз да ырдаган жаткан элек, бирок ырдай элекпиз деди. Анан айттым, эми ал өзү да ырдагысы келсе ырдай берсин. Анын аткаруу чеберчилиги башкача, меники өзүмө жараша башкача. Ага анын үстүнөн бул менин эмесмин автору Бекборбиев. Кимибизге кандай элге жакса чыгып кетиши мүмкүн. Анан аябай ооба. Эми бул хит болуп кетсин деп чыгарбайсың албетте. Эң негизгиси ушул ырымды жакшы аткарайын деп аракет кыласың да, ушул элге жагымдуу болсун депчи. Бекборбиев кандай кабыл алды мындай өз ойлогондой? Байкебиз абдан жакшы кабыл алды. Бекбайкебиз да билип калды. Мен көбүнчө ушул Бекбайкенин 4төн 5тен ашык болуш керек репертуарында ырларын ырдап калып турман. Чок көз жаш, ак жоолук жан, Лола, карасам жалаң эле Бекбайкенин ырларына басым жасайт экенмин да. Анан негедир Бекбайкенин ушул стилиндеги ырлар мага да мындай кичине өзүмө жарашыктуу стилде болуп калат экен да. Анан ошондуктан өзүмө жаккан ырларды өзүнөн уруксат сурап, тандап ырдап калам кээ бирде. Мурда өзүм ыр жазчу элем. Азыр эми көбүнчө дайыр ырларга, эски ырларга кичине басым жасап калам да. Азыр сиз ошол Бекбайкенин ырларын көбүрөөк ырдайт экен десеңиз эсиме түшүп кетти. Бир кездери мына ушундай радиодон ырдалып жатканда анан кийин жок, бул Бек, бул Байыш деп талашкандар болуп, анан кийин акырында ошол радио алып баруучусу бул сиз экениңизди айтканда, демек Байыш Момунов Бекборбиевди туурап ырдайт экен деген тиянакка келишкен. Негизи эле мына ушундай нерсе болобу? Мисалы, ошол ооба, мындай туурап эмес албетте. Эми стиль Бекборбиевдин стили болуп атат да. Обону, ошону болгондуктан эл түшүнүшү мүмкүн, бул Бекборбиевдин ырын Бекборбиевге окшоп туура ырдап атат деп. Жок. Бек акебиздин өзүнө жараша аткаруу чеберчилиги бар. Менин өзүмө жараша аткаруу чеберчилигим бар. Ар бир ырчынын өзүнчө бир чеберчиликтери болот да, элге жагымдуу. Мен мисалы кандай гана ыр албайм, эскир болобу, жаңыр болобу, ошону өзүмдүн табитиме жарашыктуу кылып жаздырганга аракет кыламын. Элге дагы жеткиликтүү болсун депчи. Анан сөздөрдө алып алып, могу жерин момундай ырдаган экен, мен да момундай ырдашым керек, же туурашым керек деген нерсе менден жок да. Өзүмүн болгонум ошол дейсиз. Ооба, өзүмүн болгон күчүм менен. Анан дагы эми бир суроо бере кетейин. Негизи биздин баягы Бишкектен ырчыларыбыз келсе, тойго келиптир да деген сөз бар. Сиз Жалал Абадта кайсыл шамал учурду Жалал Абадтын дегендей? Албетте мен негизи Жалал Абад түштүк жергесин абдан жакшы көрөмүн. Өзүм деле түштүктүн кулунумун. Ош Кара-Суу, Ош облусуна караштуу Кара-Суу районунун Кеңсай деген айылында болом. Анан Жалал Абадка бирден келген себеби атайын Бишкек шаарынан келдим, чакыруу менен келдим. Бул жерде биздин кереметтүү Базар Коргон деген район бар. Өзүм Базар Коргондун күйөө баласымын. Ошол Базар Коргон районунда ошол Базар Коргон
Булбулу 2021 деп ушундай конкурс фестиваль уюштурулган. Бул чакырууга атайын ушул Базар Коргон районунун маданият башчысы деп айтсам болот, Уланби Абдрахимов деген иним чакыруусу менен ушу бүгүнкү күндө мен калыстар тобунун аркаладым, мүчөсү болуп аркаладым деп айтсам болот да. Тандоолор болду, ырчыларды көрдүк, абдан жакшы таланттар көп экен чындыгында байкалбай. Көмүскөдө калган ырчылар ушундай чыкпай калат да. Бүгүнкү күндө 40тан ашуун конкурстант катышты Базар Коргон районунан. Арасынан мага чындыгында купулма толгон бир 6-7 ырчы болду. Чындыгында эле үн десе үн бар экен, диапазон десе диапазону бар экен, өң десе өң бар, аткаруу чеберчилиги чын айтканда анча-мынча биздин капы болушпасын, ырчыларыбыздан жакшылар ушу ырдап жүргөн ырчылардан жакшыраак да ырчыларыбыз бар экен да Базар Коргондо. Алар тек гана баягы айылда жүрүп эле, айылда жүрүп эле чыга албай жок. жүргөн, ошого ушундай бир инициативаны уюштуруп, ушундай Базар Коргон булбулу 2021 уюштурган, инициативаны көтөргөн иниме ыраазычылык билдиргим келет да, Уланби деген мырзага. Анткени өзү жаш болсо дагы ушундай иш-чараларды уюштуруп, мамлекеттик деңгээлде уюштурулган экен. Бүгүн абдан жакшы бир проектке күбө болдум деп айтсам болот. Купулма толду. Кээ бирде мен ушундай жюри болуп барганда көп нерселер купулма толбой калчу эле да. Ушинтип да уюштурабыз. Эми мен келатканда деле ойлонуп келдим, эми Базар Коргон району болсо шаар болуп калды, албетте куттуктайм шаар болушу менен. Шаар статусун статусун алышпады. Анан деңгээл чындыгында эле Бишкектин деңгээлинде эле жогорку деңгээлде уюштурулуптур. Мэрия менен биргеликте экен бул. Ошол Базар Коргон районунун маданият үйү, мэрия биргеликте уюштурулган иш-чара экен. Абдан жакты. Анан ушул эфирден пайдаланып мени чакырган Уланби Абдрахимовго дагы ыраазычылык билдиргим келет. Өсө турган жигит, Кудай буйрса, ушундай иш-чараларды көп уюштуруп, чыга албай жүргөн таланттарга ушундай жол ачып бере берсин демекчимин. Ооба, негизи эле дал ошол долбоор боюнча буга чейин биздин студиябызга келип айтып кеткен жайы бар болчу. Жакында буюрса Базар Коргон булбулу 2021 долбоорун ишке ашыралы деп турабыз. Буюрса сонун биз Базар Коргонубуз баягы Бишкектегидей кылып сонун өткөрөм деген ушундай чындыгында жаштардын деми бар деп айтсак болот. Ооба, сиз башында бир суроо бермедиңизби? Заманбап деп ушул сурооңузга как раз азыр тема болуп атат да. Мына ушул 29-да, Кудай буйрса 29 декабрда бүгүнкү жарым финалдан өткөн конкурсанттарыбызды кызыл килемден өткөрөт экенбиз. Кызыл килем аркылуу өтүшүп, ал жерде кийин ушул 29-да гран-при 1-чи, 2-чи, 3-чү орундар аныкталат. Мына ошого бүгүнкү күндө биз бүгүн жарым финалы болду ошондо. Жарым финалда биз тандоо турун өткөрдүк дагы, андан бир 10дой конкурсант өттү деп айтсам болот. Эми калганын 29-да канча катышты ошондо бүгүн? Бүгүн 40 конкурсант катышты, арасынан 10 өттү. Жаштары кандай экен, баягы жаш курактар кандай? Жаштары деле эми аракеттери жакшы. Көбүнчө сиз айткандай азыркы заманбап, азыркы жаш ырчылардын ырларына көбүрөөк басым жасашат экен. Анан аткаруу чеберчиликтери да, кыймыл аракети да ошолордуку да. Эң жаш катышуучу канча жаштагы экен? 6 жаш. 6 жаш. Бүгүн 6 жаштагы баланы көрдүм. Ушундай бир эзилип ырдады, ушундай. Ал эзилсе, мен калса толуп, мен да чогум эзилип отурдум го. Аябай жакшы көрүнөт экен. Анан кичинекей болуп алып, ушундай чоң сахнага чыгып ырдаганы деле бул чоң эрдик да. Мисалы 6 жашар бала. Эки адамдын жанына чыгып ырдоо кандай кыйын. Сахна деле ыйык нерсе. Анан кичинекей бала эмес, чоң эле киши сахнага чыкканда кандай сүрдөнөт. Ал элди деле көрдү, ошол жерде бийлеп атат, ырдап атат. Мен баягы кичинекейинен эле билинет дейт го ар бир нерсе. Кандай гана мындай эме болбосун, чымыны бар экен деген сөздөрдү айтат го илгеркилер. Ойлоп калдым ичимен, эгерде ушул кичинекей балабызды ата-энеси туура нукка буруп, чыгармачылыгына жардам берип, көмөктөшсө, ушул баладан бир нерсе чыгышы мүмкүн. Мыкты ырчылардан чыгат энди. Бирок калыстар тоундамын деп айтып атпайсызбы? Калыс болуу дагы оңой эмес. Эң туура айттыңыз. Бул сурооңуз туура болду. Анткени мен биринчи жолу калыстык кылган жокмун. Бишкекте дагы көптөгөн долбоорлор бар, ушундай иш-чаралар. Аякка дагы көбүнчө ушундай калыстар тобуна мүчө болуп чакырып калышат. Ошондо мисалы жалгыз эле эмессиң да, бир 6-7 калыстар тобу болсо, ар кандай интригалар жаралып кетиши мүмкүн да. Бул эмне үчүн талаш тартыш бар? Эмне үчүн менин балам момундай ырдаса, эмне үчүн силер момунтуп койдуңар? Деген баягындай разногласия деп коет го, ошондой туура эмес түшүнбөстүр пайда болуп кетиши мүмкүн. Бирок андай дейин десең, бул деген конкурстун талабы да. Конкурстун талабындагы нерселерди конкурсанттар дагы туура түшүнүп, ошону талаптагы ырды алып келиш керек. Анан эгерде конкурстун талабындагы ыр эмес, өзү жакшы ырдаган менен конкурстун талабындагы эмес ырды ырдап койсо, ал биякта мыйзам түрүндө жазылган
эмени аткарбаса анда бул жерден баллды кем калышы мүмкүн да. Ошонун негизинде ар бир талапкер ушул конкурсант кандай гана жана эми берилсе ырларга басым жазылса, патриоттук ыр болсо патриоттук алып келиш керек. Экинчи жанры сүйүү жөнүндө болсо сүйүү жөнүндө. Көбүнчөлөр баягы билбей алмаштырып атышпайбы? Бүгүнкү күндө деле алмаштыргандар көп эле болду. Патриоттук ырлар десе, башка ырлар да сүйүү жөнүндө да алып атышты. Экинчи эстрада жаатында деле эми сүйүү жөнүндө ырда десек, дагы башка темаларды да алып атышты. Көп эле болду. Анткени аны аларга шак эле мынтип айтыш деле оор, анткени жаңы баштап атат. Тескерисинче аларга жумшак, жакшынакай сөз менен, түшүндүрүү жолу менен айтып деп нук берип аттык. Бирок ошондой болсо да жакшы аткарышты, аябай жакшы болду. Негизи канча калыстар тобунда канча мүчө болдуңуздар? Бүгүнкү күндө 4 мүчө болдук окшойт. Калыстар тобунда ошол өздөрүнүн маданият, Базар Койгон райондук маданият бөлүмүнүн дагы музыкант, аранжировщик деп айтсак болот. Максат деген байкебиз болду улусунан. Анан жанымда отурганда бир Динара деген эжекем болуш керек. Динара деген айым болду. Мен сулуусунан мен деп койсоңуз. Улусу сулуусунан мен. Айтор бүгүн жакшы эле болду. Аны карасак баарыбыз бир төртөөбүз тең сүйлөшкөн жокпуз. Төртөөбүз тең калыстык болсун, анткени канча конкурсант карап турат сени. Төртөөбүз тең өзүбүздүн балдарды көрсөткөн жокпуз. Аягында эле ушул жыйынтыгын чыгардык. Бирок төртөөбүзгө тең ушундай сүйлөшкөндөй окшош чыкты да балдар. Анткени төртөөбүздүн көз карашыбыз мындай туура эле көз караш менен туура балдарды берген экенбиз деп ойлоп калдым. Эми аткаруу чеберчилигине карадык, сахнада жүргөн актерлук баягындай мастерство деп коет го. Актерлук чеберчилигин карадык, формасын карап аттык. Ошолорго да кичине балдар кошулат да. Бирок бүгүнкү күндөгү менин ушундай келгениме арман кылган жокмун, аябай кубандырды. Ушунчалык бир жакшы ой менен кетип атам Базар Койгондон. Демек баягы биздин маданият тармагы дагы баягы келечеги бар экен, өнүгөт деген э. Сөзсүз түрдө. Кандай жакшы, негизи өзүбүз жактан ушундай сонун кептерди уккан. Эми өзүңүз боюнча дагы айталы, алдыда кандай пландар бар, эмнени пландап жатасыз, кандай жаңылыктарды күтөлү биз сизден? Албетте, эми алдында пландарын баягы кээ бирөө айтып берет го, пландарыңыз десе, жок эле планды айтып берген жаман көрөм да, болгон эле айтыш керек да. Кудайым бурса деп атам, мына 2022 жылга ушул алтындай болгон бул жашоого мени алып келген апакем бар, апам. Ошол апама арнап бир жаңы чыгарма жазып атам, буюрса бүт элек. Ошол 2022 жылда мен ушул жалпы эле өзүмдүн эле апам эмес, жалпы эле апалардын урматына деп ушул апа жөнүндө бир жаңы чыгарманын үстүндө иштеп жаткан учурумда айтсам болот. Негизи бир чыгарма баягы канча убакытты талап кылат? Ар кандай болуп калат. Бир чыгарма кээ бирде 6 айды талап кылып калат. Бир чыгарма кээ бирде 1 жыл убакыт талап кылып калат. Кээ бирде бир чыгарма 1 айда эле чыгып калышы мүмкүн. Бул ушундай өтө татаал нерсе да. Бир күндө чыга турган нерсе эмес. Бир оор шоу чөрөдө мынтип бир тандап алып чыгыш, элге чыгып калгандан кийин жөн эле ырдай бериш деле бул туура эмес деп ойлойм. Ошонун баарын талкуу жүргүзүп, акындар менен чогуу иштешип, аранжировкасына жакшылап көңүл буруп дегендей өтө кылдаттык менен мамиле кылып, ушул ырды бапестеп, ушул ырды дагы бага билсең, ушул ыр чыгат деп айтсам мен жалгышпайм да. Ошондуктан мен азыркы мына апа деген ырга калп айтпасам 4 ай 5 ай болуп кетти болуш керек алганыма ушул жаңы ырды. Бирок негедир ушул ырым мындай чыгып кете албай атат да. Демек мунун өзүнүн бир убактысы бар окшойт деп койдум. Ооба, негизи эле баягы жүрөктөн чыкса жүрөккө жетет дейт. Чындыгында апаларыбызга бир сөздү арноо деле ушунчалык оор го. Канткен күндө дагы биздин апабыз дегендей. Сизге ыраазычылык билдирем. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп, атайын биздин студиябызга, биздин көрүүчүлөрүбүз үчүн келип бергениңизге эркин микрофон берели, биздин көрүүчүлөрүбүзгө кайрылып алсаңыз, калуу тилегиңизди айтып алсаңыз. Албетте, касиеттүү, кереметтүү Жалал Абад шаарынын тургундары, жалпы эле ушул биздин ушул телеканалды көргөн теле көрүүчүлөр бүгүнкү күндө ушул таңкы эфирге келип, эртең менен ырыскыны чогуу сиздер менен бөлүшкөнүмө абдан чоң кубанычтамын. Эң негизгиси ушул заманыбыз тынч болсун. Ал эми сиздердин студияда дайыма ушундай мыкты инсандар келип, сиздер менен жакшынакай өздөрүнүн ой пикирин бөлүшүп, элге жакшынакай каалоо тилектерин татуулап жүрө берсин. Заманыбыз тынч болсун. Ал эми сизге болсо ийгилик ишиңизге. Талыкпастан эртең менен эрте туруп келгениңизге сизге да рахмат. Мен сиздин жумушуңузду түшүнөмүн.
Өтө жакшы түшүнөм деп өтө жакшы түшүнөмүн. Элдин сыймыктуу кызы болуп жүрө бериңиз. ыраазычылык сизге дагы мына ушинтип алтындай убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн. Учурда калыстар тоонда экенсиз, алдыда дагы болот деп жатасыз. Калыстыктан тайпаңыз ушул катышуучулар сизге бир гана ыраазычылыгын айтсын дейли. Ошондой эле апаңыз үчүн чыгарып жаткан ырыңыз хит болсун, апаңыздын жүрөгүнө Оозуңузга май. деги эле апаларыбыздын жүрөгүнө батат деп мен ишенемин, урматтуу көрүүчү. Бизден алыстабаңыздар, биз көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз. Алдыда дагы бир жакшы чыгарма болсун, андан ары көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз.